Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Илим жана турмуш телебөрүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн биз бир эле биздин Кыргызстан үчүн эмес, жалпы бардык мамлекеттер үчүн, жалпы эле адамзат үчүн абдан маанилүү болгон ушул илимдин тармагы микробиология жана биотехнология илими жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Микробиология илими акыркы 20 жылда абдан катуу өнүгүп, өзүнүн абдан чоң жемишин берип аткандыгын биз жакшы билебиз. Вот ушул дүйнөлүк илим өнүгүү контекстинде биздин Кыргызстанда кандай болуп атат илим? Бул илимдин негизги түшүмү биздин кыргызстандык окуучулар аркылуу коомубузга, элибизге берилип атабы? Ошондой максат коюп, бүгүн Манас Кыргыз-Түрк университетинин алдындагы айыл чарба факультетиндеги микробиология тармагы боюнча белгилүү адис, окумуштуу биология илимдеринин доктору профессор Чинатин Дөлөткелдиева эжекебиз менен баарлаштык. Илимдин өнүгүү контекстинде биздин Кыргызстанда микробиология кандай өнүгүп жатат? Анын ичинде сиз баштаган илимий мектептин орду каерде? Ошол жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Жаңыдан уюшулган фитопатология жана микробиология лабораториясында отурабыз бардыгыбыз. Сиз айтып кеткен суроого мен мындай деп баштагым келет. Чынында эле микробиология илими азыркы дүйнөдөгү эң алдыңкы жана салыштырмалуу жаш илимдердин бири деп айтсак болот. Башка дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдө микробиология абдан күчтүү өнүгүп, ал микробиология өзү да бутактанып, жаңы тармактарды берип, микробиология тармагынан алынган жакшы продуктылар эл чарбасында адамдын турмушун жакшыртууда колдонулуп келе жатканы баарыбызга белгилүү. Биз дагы ушул Кыргызстанда, конечно, микробиологиянын көп тармактары бар, ошонун ичинен топурак микробиологиясынын үстүндө иштеп келебиз. Мен жетекчеген илимий изилдөө группабыз, 7 адамдан турган ошо өзүмдүн окуучуларым бар. Биз топурак микробиология тармагында 10 жылдан ашык иштерди жүргүзүп келебиз. Эми бул микроорганизмдер кандай организмдер? Булар көзгө көрүнбөгөн, только микроскоптун астынан көрүнгөн бир клеткалуу прокариоттук жана эукариоттук организмдер. Булардын денеси микрометр, нанометр менен өлчөнөт. Бирок ушундай көзгө көрүнбөгөн организмдин жасаган эбегейс иши, күнүмдүк ар бир секундда жасаган иши адам да жасай албайт бул ишти. Жаныбар да жасай албайт, өсүмдүк да жасай албайт. Мен ошолордун ичинен эң баалуу микроорганизмдер жасап кеткен иштердин бири бул ушул биздин жаратылышта, табиятта жүрүп турган тынымсыз айлануу процесси, заттардын айлануу процесси. Мисалы 6 биогендик элемент бар, билесиз. Пычкылтек, көмүртек, суутек, азот, фосфор. Мына ушул элементтердин айлануусу эгер токтолсо, анда биосферадагы тирикчилик токтолот. Мисалы ар бир тиричиликте биздин жер бетинде жашаган адам кычкылтекке муктаж, кислородко. Ошо кычкылтекти бөлүп чыгарган процесс микроорганизмдер тарабынан жүргүзүлөт. Бир эле мисал. Азоттун атмосферадан топтолушу. Азот 75% атмосферада илинип турат. Бизди монтип басып турат. Бирок азотту эркин түрдө колдонгон микроорганизмден башка бир организм жок. Биз, например, азотту пайдалана албайбыз, өсүмдүк пайдалана албайт, жаныбар пайдалана албайт. Бирок өсүмдүккө азот керек. Азот болбосо өсүмдүк мөмө байлабайт, дам байлабайт. Ошондуктан азотту өсүмдүккө даярдап, сиңирип берген, атмосферадан топтоп берген бул микроорганизмдер. Ошентип микроорганизмдер топуракта эң бир пайдалуу, эң бир эбегейсиз, тынымсыз биохимиялык процесстерди жүргүзөт. Мына биздин илимий группанын иши ошуга арналган. Ар бир Кыргызстандын бурчундагы топурактардын, Кыргызстанда 22 экосистема бар. Ошол экосистеманын ичинде көптөгөн типтеги топурактар бар. Ошол топурактардан алынган микроорганизмдердин көп түрдүүлүгү изилденет. Алардын сандык, сапаттык катнаштары изилденет. Ошолор изилденгенде биз топуракка баа беребиз. Бул топурак асылдуу экен. Бул топурак жакырайып баратыптыр. Бул экосистемадагы баланс бузулуптур деп. Себеби микроорганизмдер жүргүзгөн кээ бир процесстер бизге индикатор катары кызмат кылат. Мисалы аммонификация деген процесс бар. Түшкөн өсүмдүк калдыктарынын чирип,
андан ары көмір кычкы газына жана сууга айланыш. Эгер ушул процесстин бир жери бузула турган болсо, андан кийинки келаткан азык чынжыр бузулат. Карачы. Ошентип отуруп биз акыркы 10 жылдын ичинде 2 проекттин ичинде иштедик да. Америкадан келген 2 проекттин ичинде изилдеп, кайсы жерлерди изилдедик. Болгондо да бийик тоолуу экосистемалардын топурагын изилдедик. Мисалы, биз Нарын областынан ат башынын топурактарын изилдедик. Соңкүлдүн топурагын изилдедик. Болгондо дагы мөңгү кетпеген бийик чокуларга чейин жетип, баягы Кыргызстанда вертикалдык зональность бар да, билесиз. Ар бир 100 эмеден талаадан баштап, чөлдөн баштап адырлар, кичикке адырлар, орточо адырлар, бийик тоолуу Альп экосистемасы деген бар. Мына ошолорго жетип отуруп биз ар бир 100 метрден жогорулап отуруп, топурактын ичинде жүрүп жаткан микробиологиялык процесстин интенсивдүүлүгүн аныктадык. Чынында эле ушул жерлерде экосистема бузулду, бузулган жокпу. Ошого чейин жеттик да. Эми Кудай буйруса биз значит Нарын областынын ат башын изилдедик, Кочкорду изилдедик. Бүт көлдүн айланасындагы бийик тоолордогу экосистемадагы топурактардын микроорганизмдерин изилдедик. Кетментөө чөлкөмүн изилдедик. Андан кийин Чүй областынын кырка тоолорун, Ала Тау кырка тоолорун изилдедик. И ошондон түзүлгөн бизде бул бир жагы. Бир жагы биз микроорганизмдердин ар түрдүү физиологиялык группаларын изилдеп, алардын функциясын, кызматын изилдеп атып, жалпы жонунан Кыргызстан бийик тоолуу өлкө катары бир баа берилди. Кыргызстандын экологиялык абалы кандай? Антропогендик булгануулардан бузулган жерлер барбы, жокпу? Эгер бузулбаса, бул дагы канчага чейин ушул экосистема өз абалын туруктуу бойдон сактап турат деген бир абдан бир маанилүү жыйынтыктар алынды. Ал жыйынтыктарды алууда биз эл аралык чет өлкөлүк журналдарга дагы биз жарыя жасап, илимий иштерибизди жарыя кылдык. Биздин ушу илимий группанын эң бир азыркы заманбап илимий деңгээлдеги артта калбай бир жетишкендигибизди айткым келип турат. Биз Америкалык проекттин ичинде $50.000 атайын жабдыктарды сатып алдык. Ал жабдыктардын ичинде ДНКны изилдөө. Микроорганизмдердин ДНКсын изилдөө бүткүл дүйнөдөгү өзүнчө эле бир азыркы кездеги мода болуп калды да. Эгер сен ДНКсын изилдебесең, анын филогенетикалык бутагы деп болду. Мисалы, буга чейин адамдарды систематикага салганда, жаныбарларды, өсүмдүктөрдү систематикага салганда өзүнүн бутагы бар. Эволюцияда кандай бутакта турат деп. Мына ушул микроорганизмдерге дагы биз ошондой систематикага киргиздик да. Филогенетикалык дерево деп коет орусча айткандачы. Ошол кайсы жерде турат ошол микроорганизм деп түздөн түз ДНКны изилдеп, анын геномун изилдеп, кайрадан биз атайын эл аралык бүткүл дүйнө окумуштуулары кире турган бир атайын веб-сайт бар. Ошого киргизип, Кыргызстандан алынган микроорганизмдердин геномун, анан кийин филогенетикалык бутагын түзүп, ошондо биз Кыргызстандан алынган микроорганизмдердин түрлөрү дүйнөлүк каттоодон өттү. Ген банктын каттоосунан өттү. Бул чоң жетишкендик. Биз Кыргызстандын ичиндеги белгилүү типтеги топурактардын микроорганизмдердин көп түрдүүлүгүн изилдедик. Микробиологиялык процесстердин жүрүп аткан интенсивдүүлүгүн, алардын токтоп калдыбы же бузулдубу, ушундай маанидеги жыйынтыктарга келдик. Экинчи жагы, мен ойлойм, экинчи жагы биз түздөн түз ушу Кыргызстандагы эң бир баалуу нерсе биз ушул пайдалуу топурак микроорганизмдеринин коллекциясын түздүк. Тоонун ар кандай төмөнкү, жогорку катмарлардын өзгөчөлүктөрү боюнча ушундай илим изилдөө иштер жүргүздүңүздөр да. Алардын жыйынтыктары кандай болду? Ушул да биздин телекөрүүчүлөргө абдан кызыктуу болсо керек. Тоолор биздин байлыгыбыз. Тем более эң жогорку бийиктикте 3000 метр деңиз деңгээлинен бийик турган топурактар эч качан изилденген эмес. Өмүр бою изилденбей турган топурактардан биз сейрек, уникалдуу микроорганизмдерди бөлүп алуу максатыбыз ушул болду да. Себеби ал жерде адамдын буту баспаган жерлер да бар. Ал жерде антропогендик таасир да аз. Ал жерде булгануу жок, нефти продукттар төгүлгөн жок, оор металлдар казылып алынган жок. Таптаза болгон экосистемада ушул микроорганизмдердин геному
бир өзүнчө бир эндемик катары кабыл алынат да. Биз ошону бөлүп алып туруп, ошол микроорганизмди анан дүйнөлүк ушундай бийик тоодуу жерлер менен салыштырабыз. Ошол биз бөлүп алган микроорганизмдердин түрлөрү башка окумуштуулар тарабынан табылдыбы, табылган жокпу? Эгер табыла турган болсо, ошол микроорганизмди алар кандай колдонуп атышат? Кайсы тармакта колдонуп атышат? Биз да ошондой тармакта колдоно алабызбы деген биринчи суроо турат да. Экинчи жагынан, мына мен азыр бир мисал келтирип кетейин. Мына Соңкүлдү изилдеп аткан менин бир аспирантым, Соңкүлдүн топурагын изилдеп атабыз да. Мен бир эле жылдык илимий жыйынтыктардан мындай өзгөчө бир пикирге келдик. Ошол Соңкүлдө дайыма жайдыргычтыр температура, топурактын температурасы 8 градустан өйдө жогорулабайт экен. 8 градустан. Ошо 8 градус топурактын ичинде эволюциялык процессте абдан ыңгайлашкан. Ошол именно суукка ыңгайланышкан. Экстремалдык деп коет да шартка. Ошого ыңгайланышкан өзгөчө бир микроорганизм түрлөрү табылды. Карасаңыз, мисалы айс деп коет да, башкача айтканда муз микроорганизмдери табылды. Муз микроорганизм тапкан Японияда бир гана окумуштуу бар экен. Ошо менен салыштырдым, мисалы биздин жыйынтыктардычы. Эми ошол муздан табылган микроорганизмдердин берген продукциялары эми андан окумуш. Анан экинчи жагынан ошол Соңкүлдүн топурактарына баа бердик биз. Улам 100 метр жогорулаган сайын ошол Соңкүлдүн экосистемасында жанагыл органикалык калдыктардын ажырашы жай жүрөт экен. Булар температуралык фактор биринчи кезекте таасир берет да булар. Микроорганизмдердин бир клеткалуу болгондуктан булардын организми ферменттен гана турат. Канчалык ферменти күчтүү болсо, ошо фермент ажыратат өсүмдүк калдыктарын. Же кара чириндиге айландырат, же башка минералдык заттарга өткөрөт. Мына ошол кара чириндиге айлануу процесси баары бир жай жүрөт экен. Жай. Мына ошол биз тараптан ошол далилденди да. Температуранын көрсөткөн таасири, бирок бара-бара ал жерде кара чиринди жай болсо дагы, ошол Соңкүлдүн топурактары майлуу, жогорку түшүмдүү топурактардын ичине кирет да. Анан антропогендик бир фактор бар, мал тарабынан тепселип турат. Мал тарабынан биз аны да салыштырдык. Мал тарабынан тепселген топуракта кандай, тепселбеген жерде. Биздин өлкө үчүн бир байлык катары түзүлгөн ушул микроорганизмдердин коллекциясы. Болгондо дагы пайдалуу микроорганизмдердин коллекциясы. Ар бир микроорганизмдин коллекциясы өзүнчө продукция берет, өзүнчө зат берет. Мисалы байкап көрүңүз, мынакей коллекция бактерий стрептомайсис деп койдук. Стрептомайсис деген бул антибиотик затын бөлүп чыгарган, топуракта жашаган эң күчтүү микроорганизмдердин бири. Бул бактерия тарабынан бөлүнүп чыгарылган антибиотиктердин саны азыр 17 миңден ашат. Дүйнөлүк коллекцияда карачы. Бирок биздин коллекциядан бөлүнүп алынган заттар мына жерде микроорганизмдердин культуралары деп коет да, таза культуралары сакталып турат. Сактап. Бирок биз муну иштеп атканда, иштөө мезгилинде мындан алабыз дагы биз аларды көбөйтөбүз. Көбөйтүү мезгилинде бул микроорганизм жоголуп кетпес үчүн, андан ары кайрадан дагы бир нече жолу кайталап иштеш үчүн атайын рабочий коллекция деп коет да, иштөө коллекциясы. Белгилүү температурада сакталып турат бул. -4 градуста сакталып турат. Ар бир 6 ай сайын бул кайрадан жаңыртылат. Мисалы мына жерде, мына жерде бир бактериянын колониясы турат. Байкасаңыз мынакей. Ушу колония азайып баратат. Себеби дегенде бул жеген жем бара-бара 6 айдан кийин түгөнөт. Ошондуктан мунун жемин жасап туруп, кайрадан отургузуп коюшубуз керек. Микроорганизмдерди өстүрүү, аларды сактоо маселелери абдан татаал экенин биз жалпы жолунан эле билебиз да. Эми ошонун баардыгын сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөрүп, баардык кыйынчылыктарды жеңип, ошол ишти жасап аткан турбайсыздар. Ушул сиздерге канчалык деңгээлде колуңуздардан келип атат, кандай проблемалары бар? Ушул дагы абдан кызыктуу маселе болсо керек. Дүйнөдө башка ыкма бар. Лиофилизация деп коет. Муну -90 градуста азоттун басым астында дароо эле моментально кургак абалга өткөрүп коет. Кургак абалга өткөрөт дагы мындай кичинекей шишелерде сакталат. Ал миллиондогон жылдар бою тура берет. Көрдүңүзбү?
Мына ошол жабдыкка жете албай жүрөм, чынын айтыш керек. Ошого жеткенде биз мындай эмгектен дагы кичине кутулат элек да. Ар бир 6 ай сайын биз кайрадан буларды жаңыртууга туура келет. Анан экинчи бир жагы булардын ДНК-сын клон түрүндө сактоо. Бул азыркы замандын эң акыркы ыкмасы. Клондоштуруу деп коет. Клон деген көп болсо кичинекей бир эме орунду ээлейт да. Эми менин ушу максатым, ушу кийинки жылдардагы максатым ушу клонго өткөрүү. Ушул микроорганизмдердин клонун түзүп, анын китепканасын түзүп, клондордун библиотека ДНК деп коет. Ошого өткөрүп алсак, анда бул биздин эң чоң жетишкендиктерибиз да. Өзүмдүн бир ушундай көйгөйдү кескен бир сунушум бар да. Ушул Кыргызстандагы ушундай байлыкты биз келерки муундарга өткөрүп бериш үчүн мен ойлойм да, ушу ар бир мамлекеттин, өлкөнүн өзүнүн пайдалуу микроорганизмдерди сактоо борбору бар. Сактоо борбору бар. Бизде жок болду. Бизде жок, алигиче жок. Мен ойлойм да, бизде жайлар жетиштүү. Биздечи биз ушул статуска жетсек, ушул өлкөнүн, Кыргызстандын ичинде пайдалуу микроорганизмдердин коллекциясы мисалы ушул жерде сакталып турат деген статуска жетсек да, андан кийин каалаган башка мекемелер иштейм десе келип бизден алып турат. Кийинки бирөө жаш окумушту ишин баштаса бизден алып турат. Керек болсо биз муну башка өлкөлөргө сатсак да болот. Ушундай мунун абдан пайдалуу жактары бар да. Анан мен ойлойм да, ушуну бир ген ресурс катары ушундай бир эмеге жасап койсок деген абдан бир өзүм бир көптөн бери оюмду кесип жүрөт да, ушу чынын айткандачы. Аябай ойлоном да, бир жагынан өтүнүч менен, экинчи сунуш менен кайрылам. Биздин жашыбыз да өтөт, биздин заманыбыз да өтөт. Бирок келерки муунга ушул жан-жаны бар өсүмдүк сорттору кандай керек болсо, вот микроорганизмдин штаммдары деп коебуз да биз. Бу да ошондой эле керек. Япониялык окумушту айтканда, эмнени алгың келсе дүйнөдө микроорганизмден сура депчи. Ошо заманга жетебиз да. Себеби дегенде өсүмдүктүн сорттору дагы жерге батпай кеткен күндө дагы баары бир күндөн күнгө өсүп аткан адамдын калкты баягы азык-түлүк менен камсыздандыруу жагынан баары бир жетпей калышы мүмкүн да. Микроорганизмден азыр Японияда эт алып атышат кадимкиде. Алар мал сойбойт уже. Микроорганизмден алынган эт көткөн. Эбак эле. Себеби булардын денесинде 60% кадимкидей белок бар. Болгондо да лизин белогу бар. Мына биздин денебиз лизинден турат да. Канчалык лизин көп болсо эт таттуу болот. Ушул микроскопту козугарын бар, бир микро. Ошонун берген продукциясынын 60% лизин аминокислотасынан турат. Аны япондуктар эмне кылат? Ар кандай пат соусын, только единственный талча берип коет этке мүнөздүү болгон. Ошо талчаны берет дагы ар кандай соустар менен бере берет. Аны адам билбейт эмне жеп атканын. Кайсы этти жеп атат? Уйдун эти, койдун эти. Ошондуктан бул микроорганизм бере турган бизге пайдалуу жагы абдан көп да. Анан биз ушу ар бир микроорганизмдин пайдалуу жагына изилдеп, бизге Кыргызстанга керектүү болгон продуктларды алуу боюнча патенттер алынган. Патенттер алганбыз, чынын айтканда. Биз ушул коллекцияларды негизинен 4 тармакта колдонобуз. Биринчи тармак бул айыл чарба тармагы. Айыл чарба тармагы кайсы багытта дегенде суроо туулушу мүмкүн. Айыл чарба өсүмдүктөрдүн илдеттерден жана зыянкечтерден коргоо тармагында атайын биопрепараттардын түрлөрүн алуу боюнча жасаган ишибиз Кудай буйруса ийгилик менен аяктап, биз мамлекеттик каттоодон өткөн 2 препаратыбыз бар, биопрепарат. Ростин деген биопрепарат бар. Бул жана мен сизге айткан актиномицез топурак микроорганизминен алынган. Мунун бир кыскача бир таасир берүү механизмин айтайын да. Мунун ичинде эмне бар? Бул тирүү микроорганизмден жасалган биопрепарат. Суюк түрүндө да алынат, анан порошок түрүндө да алынат. Бунун ичиндеги микроорганизмди колдонуу көбүнчө уруктарды чылайбыз биз. 3 саат бою урук чыланат. Эгер көчөт түрүндө тиккибиз келсе, көчөт дагы 3 саат бою тамыры салынып турат да. Ошол мезгилдин ичинде бул микроорганизмдин спорасы именно даандын астындагы кабыктын ичине өтөт. Даандын кабыктын астынын ичине өтөт дагы ал жерде көбөйө баштайт. Андан кийин биз топуракка эктик дейли. Топуракка эгилгенде бул топурактан өнүм башталат да. Даан өнүгө баштайт. Андан кичинекей тамырчасы пайда болот. Анын сабагы пайда болот, биринчи жалбырактары пайда болот.
Bunun özgöçөлүгү дароо тамырды ээлейт. Тамырдын айланасын. Көбөйө баштайт дагы бир нече витаминдерди бөлүп чыгарат. Антибиотиктерди бөлүп чыгарат. Анан баягы жаш тамырга атака койгон, ага чабуул койгон, топурактан келген оору козгогучтар бар. А бул уже аны жолотпойт уже. Демек, уруктан баштап вегетация бүткөнгө чейин бул микроорганизм бөлүп чыгарган заттар өсүмдүктү илдеттен коргойт. Экинчиден бул абдан күчтүү өнүктүрөт. Багы гормондор сыяктуу да биостимулятор деп коет. Биостимулятор деген ошол өсүмдүктүн тамырын күчтүү өстүрөт. Канчалык өсүмдүктүн кошумча тамырлары жайылып өссө, ошончолук ал жакшы азыктанат өсүмдүк. Андан кийин анын сабагы жоон болот. Алынган жалбырактар жап-жашыл. Жалбырак канчалык жашыл болсо, фотосинтез жакшы жүрөт. Ошентип өтүрүп жалпы биопрепарат колдонулган өсүмдүктөрдүн түшүмү 15-20% жогору турат. Андан кийин булар оорубайт. Жагымсыз шарттарга күчтүү тоготпойт. Суук болобу, суу жетишпей турабы, ошо мезгилдерде булар корголот да. Бир эле жолу биз 3 саат бою чылаган биздин препараттын таасири ошол 3 айга жетет. Карачы. Башка минералдык элементтердин кереги жок. Башка химиялык жерсемикичтердин да кереги жок. Ушундай бир өзүнчө бир уникалдуу 5-6 таасирге ээ болгон биопрепарат. Анан биз муну атайын момундай күбөлүк алып, мынакей мамлекеттик каттоодон өткөрдүгөнбүз да. Анан муну дыйкандар, билген дыйкандар келип алып кетет жыл сайын. Таластан келген дыйкандар бар. Чүйдөлүктүүлөр билет. Чүйдө керек болсо муну эмеге да колдонушту. Кадимки эле биздин кулпунай деп коебуз го, клубникага. Эми клубниканын мөмөсүн көрсөңүз, ошол биопрепарат колдонгон жердеги клубниканын мөмөсү биз санаганга чейин санадык да, бир эле түптө мисалы анын саны бир 25-26, а препарат колдонгон жерде бир 6-7. Ушундай эле ийгиликтерди кайсыл өсүмдүктөрдөн алдык? Биз буудайдан алдык, арпадан алдык, соядан, фасолдон, андан кийин картошка. Ошентип отуруп, баягы Кыргызстандагы эң маанилүү талаа өсүмдүктөрүнө колдонуп, бул абдан сыноодон өттү да. Сыноодон өтүп, ошол Кудай буйруса, муну биз бир сезон ичинде, бир 2 ай сезон ичинде, ушу как раз талаа иштери башталган мезгилде, дыйкандар уруктарды себе турган мезгилде муну кичине болсо да чыгарып сатабыз биз. Сатып, дыйкандарга таратып, андан кийин түшүмүн алып аткан мезгилде да барып сүрөткө тартып өзүбүз дагы мындай эме жүргүзөбүз да, сыноодон кандай өтүп атат аны жүргүзөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуу кылдык. Эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.